Базарбек Сыдыков бүгін 69 жашқа чыкты. Ал өз өмүрүн сүрөт тартып, таштан айкелдерди жасоого арнаган. Көркөмөнөргө бала кезинен кызыгып, бир окуяны уккан соң таасирленип, ушул тармакка келүүнү туура көрөт. Бир кезде бир аксакал болгон экен дейт. Ошол аксакал 80-90 жашына барганда бул дүйнөдөн эмне жазадым, эмне из калтырдым деп ойлонуп калган экен. Анан кийин ойлонуп ушу жаш кезде бир кирпичтин үстүнөн басып чуркап өтүп кеткен экен. Ошол изи кирпичте калып, ошондо үйдүн бир боорунда иси калган экен. Ушундан башка менин исим калган жок деп өкүнгөн экен деп айтып калды. Деген агабыздын айткан сөзү жагып калды. Мен эмне үчүн ал жерге изимди калтырышым керек? Мен чоң эле бир сүрөт тартып койсом деп ойлонуп калдым да. Анан ошол сүрөткө аракет кылып сүрөт тарта баштадым. Өнөргө болгон өзгөчө мамиле уус чебер апасынан калганын айтат. Анын кол өнөрчүлүк менен алектенгенин көрүп, Базарбек ага шыктанып, сүрөт тартууга кызыгуу сарткан. Мектепти бүтүрүп, Чуйков атындагы көркөмөнөр окуу жайда окуп, андан кийин Ташкентке барып, билимин тереңдетип келет. Алгачкы жылдарда Ишеналар Абаев атындагы университетте сабак берип, Кожомкулдун айкелин жасап, коомчулукка таанылат. Конушбаев Тыныч деген жигит бар, ушул жерге Кожомкулдун эстелигин койсом деген ой бар экен. Мен дагы кош колдоп макул болдум. Анан Кожомкулдун эстелиги тургандан кийин гана мен өзүм атым Базарбек скульптор деген атым чыкты. Ага чейин балким мугалим болуп иштеп жүрмөкмүн. Андан кийин Базарбек Сыдыков олуттуу жана өтө жоопкерчиликтүү ишке киришет. Ага мамлекет Борбордук аянттагы Манастын айкелин тургузууну тапшырат. Базарбек ага кыргыз рухунун чокусу болгон Манаска арналган эстеликти көпкө ойлонуп, азыркы турган айкелдин идеясына келип токтолот. Ким жазап келсе да мындагы эмес да. Бул жерде калкандын өзүндө азыр көбүнчө ой машина салып коюп, жол болсо астан жолдошторсуз сүрөттөр салып койгон. А бул планшетте коюлган эстеликте бул жерде аламдын картасы түшүрүлгөн. Манаста 18 000 алам деп коет го, космический немелер түшүрүлгөн. Аянттагы Манас айкелинин параметрлери бүгүнгө чейин туура эмес айтылып келет дейт автор. Анын айтымында эстеликтин бийиктиги азыр айтылып жүргөн 17,5 метр эмес, 23 метр 60 сантиметр түзөт. Каарманыбыз скульптура жаратууда идеялар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп жатканда келерин айтат. Чыңгыз Айтматовдун китептеринин баардыгын, жазган китептеринин баардыгын, чыгармаларын окугам. Анан ошол жерде көп нерселер ойго келет. Жанагы анын ичиндеги болгон окуялар, уламыштар, аны ошолорго таянып, улуу муундагы Төлөм Шокеев, Болот Шамшиевтер тарткандар кинодо оларды почему бу сүрөт эстелик кылып жасаса болбойт деген ойдо ошолордун сүрөттерин дагы мен карап, анын өзүм дагы бир эстелик катары жасаганга аракет кылып, анан ошолордон идеяны ошолордон алам. Базарбек Сыдыков скульптура жасоону ички дүйнөсүн сыртка айтуу каражаты катары кабыл алат. Ал өзүнүн эмгектеринин мааниси терең жана ичинде көп сырлар катылганын айтат. Ошо ичте жаткан нерселердин баардыгын элге көрсөтүп, анан өзүңө да көрсөтүп, анан эл билсе, эл көрсө дагы ал Базарбек эмнени айтайын деген ойлору бар деп, алар дагы айтылбай калган жерлерин өздөрү айтып түшүндүрөт го деп ойлойм. Каарманыбыз азыр жаңы скульптуранын үстүндө иштеп жатат. Анда жаш куруучулардын үй бүлөсү шаардагы үйлөрдү салып жатканын чагылдырат. Автор Бишкектеги айкелдердин азыркы абалына дагы токтолду. Саясий жетекчилердин, акындардын, жазуучулардын эстеликтерин бүст катары коюп аткан мага анча жагы бербейт. Себеп дегенде алардын ички дүйнөсүн ошо чыгармасын менен кошо жаратса, бул эле балдарга жеткиликтүүрөөк болмок деп ойлойм. Базарбек Сыдыков азыр жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп, өз билимин башкалар менен бөлүшүп, шакирттерди өстүрүп келет. Ал келечекте антикалык доордогу эстеликтерге окшош эмгектерди жаратып, бул өнөрдө өз изин калтырууну кыялданат. Максат Леспеков, Талас Аманбеков, 5 канал.